Салам достор. 2 жумага жакын бир тыныгуудан кийин кайрадан араб грамматика сабактарыбызга баштадык. Мындан ары мынчалык узун мөөнөткө, узак мөөнөткө сабактарыбыз токтоп калбайт деп айта алам. Анда эмесе убакытты соктурбой биз сабагыбызга баштайлы. Буга чейин биз мазы, музари, эмир, нехи, исмул фаил, исм мафул деген формаларды көрдүк. Эми бүгүнкү сабактан баштап сарф илминде 35 бап бар. Ошол 35 бапты бирден көрүп чыгабыз. Ар бир баптын өзүнүн белгиси бар, ар бир баптын өзүнүн бинасы, курулушу бар. Ошого жарап ар бир баптын өзүнүн башка функциясы болот. Булардын бүт бардыгы менен таанышып чыгабыз анда. Баштадык. Биринчи бап, баштан баштайбыз достор. Илми сарф. Илму сарф хамсатун ва саласуна бабан. 35 бап экен. Бап жагынан алып караганда Sittетun minha lis-sülâsi'l mücerred. Бирок ошол 35 баптын ичинде 6 бап сүласи mücerred үчүн болот экен. Сүласи деген фиали мазиси 3 харфтен турган фиилдер. Демек, ал-mücerred деген бул кошумча харфтерден арылган, кошумча харфтери жок фиил деген болот. Анткени алда да көрөбүз, 4 харфтен турган фиилдер бар, 5 харфтен турган фиилдер, 6 харфтен турган фиилдер бар. Жана ошол 4-чү, 5-чи, 6-чы болуп кошулган харфтер булар кошумча харфтер болгон фиилдер келет. Ошол кошумча харфи жок, мазиси 3 харфтен турган фиилдер демек. Ал-аввал биринчи бап. Биринчи бабыбыз достор, фа'ала яф'улу. Мисал катары насара янсуру болот экен. Насара янсуру. Бул баптын эми аламети, белгиси бар. Ар бир баптын өзүнүн аламети бар. Ошол биринчи баптын аламети достор, айнел фиилинин мазида мафтух, музарида мазмум харекелүү болуусу. Айнел фиили кайсы? Аны түшүндүрүп өтөйүн. Фа'ала деген бизге калып катар келген фиил, яф'улу деген ушул фа'ала деген фиилдеги 3 харф. Биз сабактардын башында айтканбыз, сарф илми бизге келименин сөздү үйрөтө турган илим деп. Ошол ар бир харфин, ошол харфтеги харекелерди, кайсыл жерде кандай хареке болот, ошол ар бир харфти, харекелерди эми талдап баштадык. Фа'ала деген келиме 3 харфтен турат. Фа, айын, лам харфтери. Ушул 3 харфтен биринчиси фа харфи, фаил фиил деп аталат экен. Экинчиси айын харфи айнел фиил деп аталат экен. Үчүнчүсү лам харфи ламул фиил деп аталат экен. Ушул фиилдин фаил айнел фиили мафтух болсо мазиде фа'ала насара. Бул жерде мисалы айын, а бул жерде сат харфи мафтух. Ал эми музариде болсо мазмум болот экен. Бул жерде мына көрдүңүздөр. Мазмум янсуру дегенде дагы сат харфи мазмум болду. Демек, насара янсуру деген фиил бул биринчи баптан экен. Анткени мунун айнуль фиили, айын харфи ортодогу харфи дейли, мазида мафтух, музарида мазмум болуп чыгып келди. Түшүндүк. Эми бул биринчи баптын бинасы эмне үчүн болот экен? Бинауху, биринчи баптын бинасы лит-та'дияти галибан ва кад якуну лазимен. Көпчүлүк учурда та'дият деген өтүп кетүү болот. Өтүү башка нерсеге. Ошол та'дият үчүн болот экен. Кээде дагы лазим үчүн болот экен. Та'дият менен лазимдин маанилерин түшүндүрүп берейин достор. Эгерде фаил аткарган фиил меф'улу бихке өтө турган болсо, бул фиил мутаадди фиил, та'дият деп аталат. Мутаадди деген ошол өтүп кетүүчү деген. Мутаадди деген сөз колдонулат көпчүлүк учурда. А эгерде ошол фаил аткарган фиил меф'улу бихке өтпөй, фаилдин өзүндө кала турган болсо, андай учурда бул фиил лазим фиил болот экен. Дагы бир өзгөчөлүк достор, мутаадди фиил, та'дият үчүн болгон мутаадди фиилдер бардык дене менен эмес, дененин бир бөлүгү менен, бир орган менен гана, же болбосо башка бир курал менен аткарылган фиилдер болот. Ал эми лазим фиилдер болсо, дененин бардыгы менен аткарыла турган, же болбосо сыфат маанисин билдирген фиилдер болуп калат. Мисалдерде дагы жакшы түшүнүп алабыз. Та'диятке мисал: Насара Зайдун Амран. Насара фиил, Зайдун фаил, Амран меф'улу бih. Насара жардам берди. Зайдун Зайд, Амран Амырга. Зейд бул жерде фаил,
Анын аткарган феили наср жардам феили жана меф'улü бихке амырга өтүп атат бул. Демек насара фиали мутаадди бир фиал экен. Анткени фаил аткарган фиал экинчи бир кишиге меф'улü бихке өтүп жатат. Эми лазымга карайлы достор. Хаража зейдун. Хаража чыкты, зейдун, зейд чыкты. Хаража фиал, зейд фаил. Фаил аткарган чыгуу фиали меф'улü бихке башка бирөөгө өтпөй, зейдин өзүндө эле, зейдтин өзүндө калып кетти. Хаража чыкты. Жана мен айткандай, бул лазым фиилдерде дененин бардык бөлүгү менен, полный организм менен аткарылган же сыфат мааниси билдирген фиилдер деп айтканымдай, хаража мисалы чыкты десек, зейд чыкты дегенде зейттин бир колу чыгып кетип, калган бөлүгү бул жерде калса, биз ал учурда зейд чыкты деп айта албайбыз. Же болбосо зейд өзү чыгып кетип, колумуз жака калтырып коюп, же болбосо кетти десек, захаба деген фиил бар, кетти деген. Кетти дегенде дагы зейд кетти десек, мисалы, зейд башын калтырып кой, өзү кетип калды, же зейдтин башы кетип калды деген маанилер чыкпайт бул жерде. Зейд кетти демек, зейд бүткүл денеси менен аткарган болуп жатат бул фиалде. Кыскача ушундай достор, лазым мутаадди. Анда эмесе экинчи бапка өтөлү. Экинчи бап кандай экен? Эссани экинчи бап достор, 35 баптын ичиндеги экинчи бап. Илми сарф 35 бап болот дедик. Ошол 35 баптын үчөөсү сүлафи мүжеррет үчүн дедик. Сүлафи деген мазиси 3 тамгадан турган, 3 харфтен турган, жана кошумча харфтери жок фиал болот деп айттык. Эссани ошол 35 баптан экинчи бап экен. Экинчи бап достор, фа'ала яф'илу, буга мисал катары дараба ядрибу экен. Мунун аламети, бул экинчи баптын белгиси катары айнуль фиали мазида мефтух, музарида максур болуш керек. Эми карап көрөбүз. Фа'ала дараба дегенде айнуль фиили биздин ра харфи, ортодогу харф, харекеси фетха, мефтух. Хорошо, түшүндүк. Музарида болсо айнуль фиали максур болуш керек болчу. Яф'илуда айын кесра харекеси бар, максур. Ядрибуда максур. Түшүндүк. Демек, дараба ядрибу фиали бул экинчи бапка тиешелүү бир фиал болот экен. Эми бунун бинасы, мунун курулушу, бул экинчи баптын функциясы кандай, эмне үчүн курулган? Ошол жөнүндө сөз. Биринчи бап сыяктуу эле таадият галибан көпчүлүк учурда таадият үчүн болот. Таадият ошол фиалди, фаилдин фиалинин меф'улü бихке өтүүсү дедик. Вакад екуну лазимен геде дагы лазим үчүн болот экен. Эми таадиятке мисал. Дараба зейдун амран. Дараба урду, зейдун зейд, амран амырды. Дараба фиал, зейд фаил, амран меф'улü бих. Бул жерде дагы фаил болгон, жумушту, ушул ишти аткаруучу болгон зейд аткарган жумуш, фиал, дарб фиали, дарб кыймылы меф'улü бихке амырга өтүп атат. Зейд амырды урду дегенде. Демек, дараба фиали мутаадди бир фиал экен. Вакад екуну лазимен лазим болот дедик. Кээде лазимга мисал желесе зейдун, желесе олтурду, зейдун зейд. Желесе фиал, зейд фаил. Зейд аткарган фиал, достор, бул жерде дагы олтуруу фиали башка бирөөгө өтпөй, меф'улü бихке өтпөй, зейттин өзүндө калып калгандыктан, зейттин өзү менен гана аткарылгандыктан, башка бирөөгө мухтач болбой, желесе фиили дагы лазым бир фиил болуп калат экен. Баягы биринчи сабактын башында айтканыбыздай, лазым фиалдер бүтүн дененин орган бардык бөлүгү менен аткарылса, же болбосо сыфатка тиешелүү сыфат маанисин билдирген фиалдер болсо, ошол учурда лазым болот дедик. Желесе олтурду дегенде деле ушул дененин бүт бөлүгү менен бирге олтургандыктан желесе фиали демек лазым бир фиал болуп калат экен. Сабактарыбыз достор катары менен улана бермекчи темалар фундаменттен баштап ошол пайдалуу бүткөндөн кийин ошонун үстүнө ыңгайлаштырып нолдон баштап дейли, грамматика жаатынан алып караганда ошол катары менен, кезеги менен үйрөтүлүп чыгып келе бермекчи. Бирок эгерде кайсыл бир сабак жөнүндө, кайсыл бир темалар жөнүндө суроолоруңар болсо, мисалы
мен müstesna жөнүндө билгим келип атат деген болсоңор, же болбосо мен фаил жөнүндө, исмул фаил жөнүндө билгим келет, же болбосо мен зарфул мустакар жөнүндө билгим келет деген сыяктуу каалаган сабактарыңар болсо, аларды комментарий аркылуу жазып койсоңор болот. Биз ушул адаттагы болуп жаткан сабактардын арасында аларды дагы видео кылып тартып туруп чыгарып бөлүшүп койгонго аракет кылабыз. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатчылыкта, аманчылыкта болгула.